Айтыш өнөрүн алга сүрөп келе жаткан алпакындарыбыздын бири Замирбек Үсөнбаев бүгүн 70 жашка чыкты. Өрнөктү ата салым кулдан алган Залкар талант тажрыйбасын Токтосун Тыныбеков, Эстебес Турсуналиев, Ашыралы Айталиев сындуу залкарлар менен бирге таптаган. Учканы турам Кубанова сизген учурашыпты калганга. Токтогул Эшмамбет жеңи жок Алымкул Калык Осмонкулдун чыгарма термелерин ийнине жеткире аткарып келген чылык таланттын комузчуларга улууларды эскерүү, жаштар жөнүндө термен, ан жөнүндө эмгектери бар. Замирбектин ырлары аттуу ырлар жыйнагында чыгарган. Улуттук өнөрдү тартуулоо үчүн коңшу өлкөлөрдө эмес АКШ, Япония, Кытай, Швеция сыяктуу өлкөлөрдүн баарын кыдырган. Өлкө эгемендик алган жылдан баштап филармониядагы эл шайырлары фольклордук тобунун көркөм жетекчиси. Кийин Токтогул Сатылганов атындагы филармониянын директору болуп эмгектенген. Эл сыйлаган эбегейсиз талантка эгедер Замирбек Үсөнбаев эчендеген шакирттердин сыймыктуу устаты. Өнөргө ушундай мамиле кылган, дегеле баскан турганына абдан өзгөчө мамиле кылган адам. Ал киши оболу бизге өнөр үйрөтөрдө, устаттык кыларда айткан сөзү бар эле. Өнөрүңөр ар кандай болушу мүмкүн, даражаңар ар кандай болушу мүмкүн, бирок кандай болгон күндө да эң оолу адам болгула. Адамдык улуу сапат болсо, анан ошол өнөрүңөрдү, дареметиңерди коштоп турса, чоң ийгилик жаратасыңар деп. Замирбек агайыбыз бүгүнкү күндөгү өнөрдүн чынары. Ал чынардан бутактар чыгып, бутактан жалбырак чыгып дегенде, ушул өнөр улуу өнөр. Ошол Алымкул атадан келаткан, андан бери Эстебес атага өтүп, андан бери Замирбек аталарга келген улуу өнөр, мейли дастанчылык дейлиби, мейли ошол төкмакындык, дегеле ошол өнөрдөгү салттуу бир мектеп бүгүнкү күндө дагы уланып атат дегеним, ошол кишидин шакирти болуп калганыма мен өзгөчө кубанычтамын. Балет менин жашоом, өмүрүмдү бийге, искусствого арнай берем дейт көп жылдан бери талыкпай татыктуу эмгектенип келе жаткан бийчи педагог Гүлназ Дүйшенбиева. Ал Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын босогосун аттаганына быйыл 31 жыл болгондугун айтат. Айсулуу Токонбаева Болот Миңжилкыевден таасир алган талант учурда Ак мөр спектаклин татыктуу коюуга кам көрүп жаткан учуру. Мен экинчи өмүрүм деп коеюнчу. Мен Şu 10 жашыман келип, айылдан келгем, Кочкор айылында Дөңалыс деген, Кочкор аймагында Дөңалыс деген айыл бар, ошол жактан келгем. Жакшы мугалимдер болду. Биринчи мугалим орус Нина Павловна Решетникова деген, азыр Россияда иштейт. 5 жыл окут. Андан кийин дагы Ингебген Левченко, народный артистка тоже. Мени окутуп бүтүрдү. Аны ушул жылга, ошо 90-жылы келдим, аны 90-жылдан бери ошол жерде кызмат кылам биздин театрда. Эмгектениш керек, анан максатына жетишсе, аны үчүн көп иштеш керек. Балет это бир күн иштебей калсаң уже туура эмес дене уже биле албай каласың да. 3 күн это много. Бир жума это уже эчтеке жасалып биле албай каласың. Ошондо күнүгө тынымсыз иштеш керек. Гүлназ Дүйшенбиева ийгиликтерди багындыруу үчүн көп эмгектенди. Карда балеттен баштап бардык партияларда бийлеген. Чолпон балетинде Чолпонду, Бакчы сарай фонтанында Марияны, Шопеньянада 7-чи вальсты билеп профессионалдуулугун көргөз алган. Мы даже с ней уже несколько таких спектаклей уже танцевали вместе. Гүлназдын талантын мен өтө баалайм. Ишине берилгендик менен мамиле жасайт. Жашыраак кезинде экөөбүз чогуу көп бийлеп калдык. Таланты, өңү, кыймылы бири-бирине айкалышкан эң алдыңкы бийчилерден болчу. Азыр эми балетмейстер, педагог, репетитор болуп өзүнүн тажрыйбасын жаштар менен бөлүшүүдө. Жакында эле Чайковскийдин Щелкунчик балетин эң мыкты коюп профессионалдуулугун көргөздү. Жамаат менен да, жаштар менен да жакшы иштешет. Гүлназдын талантын биз баалап келдик эле. Эми мамлекет баалады, биз ыраазыбыз. Баалаган кишилерге, өлкөбүзгө. Анан мен үчүн бул эме мотивация, дагы жакшы, келечекте токтобой дагы көп жумуштарды кылсамбы деп ойлойм. Көп ниеттерим бар. Ошолорго жетсемби деп. Токтобой ушу эл үчүн, биздин өлкөбүз үчүн, что башка мамлекеттерден артисттер келгенде уят болбойлу дегенде мен ойлойм да. Жакшы, что профессионалдуу иштейли деген. Профессионалдууга жетели деп иштегенге. Жеңил иш жок. Өзгөчө балет бийчиси болуу өтө оор жана жоопкерчиликтүү. Кесипкөй мыкты профессионал болуу үчүн тынымсыз эмгек жана таштай бекем эрк керек дейт
балет сахнасының ханышасы. Кыял Шаршеева, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.